Кыргызстанды ызычууга салып аткан биткоин маселеси. Биткоин, тифкоин, ушуга чейинки айтылган маселелер негизи эле биз канчадан бери айтып келебиз. Ушул 2000 канча 22-23 жылдары дагы бир катар адамдардын кыргыздардын ичинде өтө көп күйүүлөр болду. Бул Финико деген чоң компания. Булар дагы трейдерлерге акча бөлүп берилет. Мисалы адамдар трейдерлерге акча берет. Булар дагы иштетип ошол Binance'га атайын чоң рынокторго биткоин сатып алып, кайра аны сатып, ушинтип иштешип, элдин акчасын көбөйтүп беребиз деп көп акчаларын алып, кыргызстандыктар кээде бир квартирасын, машинасын сатып, мен өз көзүм менен көргөнмүн ушуну. Машинасын сатып, үйүн сатып, бирөөлөргө ушул акчаны сагын ушул жерге мен ортого турамын деп, балеге башы баледен чыкпай калып, мындай ызычуулар өтө көп болду. Финико деген компания, мына Финико деп эле YouTubeга жазсаңыздар, Google'a жазсаңыздар чыгат, ал жерде толтура ызычуусу бар да. Бул кыргыздардан канчасы күйдү мунун аркасынан. Негизи эле буга чейин айтып келгенбиз, мындай биткоиндер болбойт. Неге десеңиз, бизде Кыргызстандын аалымдары бар, дүйнөлүк аалымдар бар. Дүйнөлүк аалымдар бул нерсеге сунуш бербейт кылгын деп. Себептери көп, муну эсептесек себеби өтө көп. Муну кылам деген адамдар, муну кылып жүргөндөр, өзүгө адал деп билгендер бир канча өзүгө ошол тиешелүү түшүнүктүү дамланы табамын, түшүнүктүү молдону табамын дегендер бар го. Алар өзүгө тиешелүү адамдарды таап алып, өзүгө тиешелүү фатваларды өзүгө чыгарып алгандар дагы бар. Кээде адал деген нерселерди дагы айтышат булар. Бирок биткоин кыйын маселе өтө. Азыркы учурда кыйын маселе. Дүйнөлүк биздин эң чоң аалымдарыбыз, кыргызстандыктар бул маселени кириши өтө кыйын. Дүйнөлүк аалымдар сунуш бербейт, кылбагыла кирбегиле дейт. Себеби бул көзгө көрүнгөн нерсе эмес да. Бул кете берет, ушул ток сыяктуу жылдыз хып этип эки жакка учат го, жылдыз учту дейбиз. Ошол сыяктуу маселе. Көрүнбөгөн нерсеге акча тигүү дегени да. Сен колуңда кармап турган акчаны көрүнбөгөн акчага алмаштыруу дегени. Бул өтө оор маселе. Бир бизнесте акча кыласың, бир нерсени кармайсың, бир ашкана ачасың мисалы үчүн акча берип, анда көрүнүп турат көз алдыңда. Бирок ошол Binance'да, рынокто иштеп атканда, биткоин сатып алганда бул көзгө көрүнбөйт да. Колуңда бар нерсени саткын дейт го пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Колуңда жок нерсени кантип сатасың? Биткоин оор маселе. Биткоин оор маселе. Буга чейин мисалы азыр Кыргызстанда бир дөңгөрөккө түшүп, бирөөлөрдүн акчасы күйүп, көп акчасы күйүп, 10 миң, 100 миң доллардан акчаларга күйүшүп, дагы бир ызычуу болот. Андан кийин дагы бир башка компания келип, биз биткоин менен иштеп акчаны көбөйтүп беребиз деп, баягы элибиз өтө ишенчек да. Кетип кала берет мынтип кулактарга лапшаны көрүнбөгөн куштарды, канатсыз учура турган адамдар келген учурда алданып кала берет. Бирок кыргыз элим алданбаңыздар. Алданбаңыздар. Мусулман бир чактырган жерден экинчи жолу чактырбайт. Бул алдангандар биринчи жолу эмес, бир канча жолу келип кетип атат да бул. Биз буга чейин канча жолу сайрап айтканбыз. Изучать этип, изилдеп келе турган болсоңуз, биткоиндин тарыхы кыйын маселе. Каяктан чыгып келди? Интернетке кирсеңиз биткоин тууралуу өтө көп маселелерди угасыз, өтө көп тарыхтарды табышыңыз мүмкүн. Бир жаш бала алып туруп пиццага алмаштырып коюптур деген маселелер өтө көп. Азыр ушул жеке биздин оюбуз, жеке менин оюм, бул еврейлерге барып такалат биткоин. Эң көп каржылаган Америка жана Швейцария болуп эсептелет. Биткоинга басым жасаган. Биз барып көзүбүз менен көрүп, колубуз менен кармап турган сом, теңге, тыйын, рубль, евро, доллар бул акчаларды мамлекет бекитип силер иштетесиңер деп, мамлекет атайын шифровой коддорду, атайын белгилерди коюп, акча кылып бекитип бергендиги үчүн бунун күчү бар да. Акчанын күчү бар. Болбосо жөн эле кагаз бул дагы. Атайын кыргызга кызмат кылып кеткен улуу инсандардын сүрөтүн коюп, ушул биздин акчабыз деп чыгарган мамлекет. Ошондуктан анын бир нерсе магазинге барсаңыз бир нерсе берет да. Барып бул көзгө көрүнгөн акчалар жоголот. Биз акчанын тайпасы менен мурда алып сатат элек, мурда алмаштырат элек. Мисалы бир буюмду бересиз, келишесиз, ал буюмун берет, анан сиз буюмуңузду бересиз. Мурда алмашуу болгон. Көп учурда алмашуу болуп келген, бир канча доорлорго чейин. Андан кийин теңгелер чыккан, андан кийин алтындар чыккан. Анысы жоголуп, мунусу табылып, мунусу жоголуп, анысы чыгалып, падышачылыктарда ушул ар кандай оюндар болуп келип, азыр мисалы дүйнөлүк деңгээлде акча колубузда кармайбыз, акчаны иштетебиз.
барып мына мисалы азыр карталар чыгып атат. Карталарда өтө деңгээли күчтүү болуп, мисалы виза дүйнөлүк деңгээлде иштете бересиз дүйнөнүн каалаган жеринде. Ушул маселелер чыгып атат. Барып бул кагаз акчалар кармашка кыйын, эсептешке кыйын, алдыңызда собой кармап жүрүш кыйын болгондуктан адамдар комфорт зонасына киргендигине байланыштуу барып бул акчалар жоголот. Ушул биткоин деп эч ким анык айта албайт. Бирок ушул сыяктуу электрондуу акчаларга өтөбүз. Ушул учурду биз күтүп атабыз да азыр мусулмандар. Себеби ушул биткоин, ушул тифкоин, ушул сыяктуу акчаларды бүткүл дүйнө акча деп тааный элек. Ушул чындап акча, ушул чындап бизнесте дагы роль ойнойт. Бардык маселеге иштетсеңиздер болот деп дүйнөлүк деңгээлдеги эң күчтүү мамлекеттер баш болуп, печатын басып, колун коюп, биткоин биздин суммабыз, акчабыз, биткоин бизге өтөт деген маселени эч ким кыла элек. Да кылышы мүмкүн, мен айткан ошо Америка, АКШ, Швейцариялар кылышы мүмкүн, бирок дүйнө жүзү буга терең маани бере элек да. Балким кийин убактысы келип ушул биткоин, тифкоин дегенде чындап дүйнөлүк деңгээлде кабыл алынгандан кийин, кабыл алынып чечим чыгарылгандан кийин мусулмандар, аалымдар кеңеши болот. Алар кеңешмеде кеңешип, мусулмандарга пайда зыян жактарын, плюс минус жактарын бүт эсептеп чыгып, алар адал жолун тандап берет мусулмандарга. Ага чейин биз күмөндүү нерсеге аралашпайбыз. Андан көрө акчаңыз жаныңызда турганы жакшы. Ошентип алданып калгандын ордуна, криптовалютада, биткоинда алданып калгандын ордуна ушу акчаңыз жөнүндө жаныңызда турганы жакшы. Же көзгө көрүнгөн бизнес кылганыңыз жакшы, урматтуу мусулман бердиган. Биткоинди алыптыр, аны башкага сатыптыр, машина алыптыр, үй алыптыр, карасаң 100 сомго келген биткоин $100,000 кете турган даражада да. Ушунчалык лапшалар көбүнөт. Байкуш кыргыз элибиз жөнөкөй экен. Мынау ишенип кете берет экен да. Ошол хаккерлик жаатында, хаккерлердин көз карашында ушу Азия элдери, өзбек, тажик, кыргыз өтө мындайча айтканда биздин үстүбүздөн күлүшөт экен. Неге десеңиз, алар ошол сообщениялар аркылуу, хаккерлер ар кандай соцсеттер аркылуу буларды алдаш оңой деп биздин үстүбүздөн күлүшөт экен. Сабаттуу болушубуз керек, ар тараптуу. Ошол криптовалюта кирип келип аткан жаңы электрондуу акчалар үстүртөн эмес, терең билишибиз керек бул маселелерди. Бул биткоин, бул келип жаткан электрондуу жаңы акчалар көз карашта, ар дайым көз карашта. Мисалы мен сизге барамын, сиз мисалы кепка сатасыз, баш кийим сатасыз, мен акчамды берем, сиз кепканы бересиз. Же менде шапка бар, же сизде кепка бар, мен шапкамды берем, сиз мага кепка бересиз деп ушинтип алмашуу жолу менен чечишебиз. Биткоин көзгө көрүнбөгөн нерсеге акча тигип атасыз. Бул жерде сиз ар дайым жоготуудасыз. Биткоин мисалы үчүн бир тыйын деп ала турган болсок, көзгө көрүнө турган мааниде мындай бир монета деп ала турган болсок, монета барбы жокпу? Монета жок экен. Монета деп ала турган болсок, ушул монетаны акча көп монетага, биткоинга ушунчалык талап күчтүү болгону сайын бул кымбаттап кете берет деген маселе да. Кымбаттап кете берет деген. Мисалы үчүн мен келип аламын дейт, бул жактан Нурислам келип мен аламын дейт, бул жактан Абдулла келип мен аламын дейт. Канчалык баягы талап күчтүү болгон сайын ал биткоин кымбаттап кете берет деген. Мисалы аукциондо бирөө $100 берем десе, бирөө $102 берем, $105 берем деп көтөрүлүп кете берет. Ошол сыяктуу маселени дүйнөлүк рынок Binance кылат. Binance'дын асты Кытайга барып такалат дейт. Анык факт түрүндө далилдер менен бир нерсени айтыш кыйын да бул маселеде. Мындай күмөн өтө көп бул жерде. Шек күмөн өтө катуу бул жерде. Мисалы сиз банк ачам десеңиз, келип Улуттук банк, Кыргыз Улуттук банкы бар, мисалы үчүн ошого канчадыр миллиард доллар балким белгиленген сумманын акчаны төлөйсүз. Неге десеңиз, сиз эртең банкта мисалы ишти жүргүзүп болуп, элдерден бүт акчасын жыйнап алып, качып кетишиңиз мүмкүн. Качып кетпешиңиз үчүн ошо банкта да кармай турган акчадан да көбүрөөк акча Улуттук банкта туруш керек. Эгер сиз качып кеткен тагдырда дагы булар келип, жөнөкөй эл келип, мен ушунча акчамды ушул банк урдап кетти, жок болуп кетти, силер бергиле десе, Улуттук банк берет, мисалы үчүн. Бул мисал оралак, мисал катары бул нерселерди айтып атам. Ар бир нерсе кепилдикке турат да, мамлекетке кирип келип аткан нерсе. Мен жаңы сайт алып кирем деп атсам Кыргызстанга, келип сайт маселесинде каттоого турамын, мамлекет уруксат берсе, сайтымды Кыргызстанда ачамын, мисалы үчүн. Ачамын, иштейм мамлекеттик түрдө.
Бирок криптовалюта деп келип аткан, биткоин деп келип аткандардын %90+9% эч кандай документи жок. Мамлекет артка туруп бербейт да, булардын артынан туруп бербейт. Неге десеңиз, мамлекет ишенбейт аларга. Керектүү кагаздары жок, керектүү далил түрүндө, факт түрүндө иш кылбайт алар. Күмөндүн үстүнө курулган бизнес болбойт. Чөгүүдөсүз. Мекендештерим, мусулман бир туугандарым, баардык нерсе, көп нерсе тез байып кетип, жалкоолук менен жата берсем акча келип кала берсе, алма бышса оозума түшүп калса, кызыл ырагы түшүп калса деген адамдардан келип чыгат көп алдануулар. Алданбашыбыз керек. Оңой акча жок, тез акча жок. Дароо келип калбайт $100,000. Дароо тездик менен бирдеке болуп калбайт. Тезге шашпаңыз. Акырын келсе да ушу адалыга шаша бериңиз, адалыга чулкай бериңиз, күмөнгө аралашпаңыз. Күмөндүү нерсеге бурбаңыз. Мекендештерим, шек күмөн жараткандан алыс болуңуз. Туурасыга ушу көзүңүз жанында тынч болсун, акчаңыз да, өзүңүз да, ден соолугуңуз да.